Бизде мындай суроо да, сиз Amazon'го кандай барып калдыңыз? Жана ушу биякта бүтүрүүчүлөр жана окуп жаткандар дагы бар кийинчерээк эми бүтөбүз буюрса. Ошолорго да кандай советтериңизди айтасыз? Эмнени өнүктүрүшкө кандай кылышыбыз керек? Ошо биз дагы сизге окшоп ушундай чоң компанияларга өткөндөй кылып эмне кылсак болот? Ошо бүгүнкү тема баары ошол 6 пункт боюнча айтып кеттим. Ошолор как раз ошол Amazon болобу, Facebook болобу, Google болобу ошого өтүшкө жардам берет. Мен кантип кеп калдым? Интервью форматыны билгендер барбы араңарда? Бул жак бир аз көрүнөт экен, кол көтөрүп койсоңор болот. Ким араңарда? Зубайдулла байке, булар пока азыр интервью боюнча өтө элек. Буюрса мына ноябрь айынан кийин башталат да, ошо рекрутинг интервью боюнча баягы негизи эле ошо ишке даярдоо алгоритми боюнчачы. Негизи мисалы такыр кызыгып, мисалы ошол мисалы Google'га мисалы кантип өтүшөт адамдар, мындай бир аз болсо да окуп же бир видеолорун көргөн болсо деп сурагам да. Эгер жок болсо макул айтайын. Мисалы чоң компанияларда биринчи резюме даярдайсыңар. Албетте муну курста кийин өтсөңөр керек, кантип резюме даярдалат, эмнелер жазылат. Ал жагын айтпай эле коеюн. Ойлойлу, мисалы резюмеңди жөнөттүң, резюмеңерди карады, анан силерди жумушка чакырды. Азыр бүт эле компаниялар мындай форматка өткөн. Мисалы силерге бир линк жөнөтөт, линкти ачсаңар, ичинде бир-эки бир проблема берилет да. Проблеманы окуп туруп, түшүнүп, ага бир сунуш келтирип, код менен жазасыңар да. Ал этаптан өтсөңөр, кайра эле ошол эле форматта, бирок уже бир адам менен фон скрининг деп коет. Ал деле ошол бир проблема берет. Жөнөкөй балким бир сандар сорт кылуу сыяктуу. Мен бир жөнөкөй мисал айтып атам да. Анын үстүндө мисалы ойлонуп, кантип сорттосо болот, кандай сорт алгоритмалар бар, кайсынысы тез иштейт, кайсынысы жай иштейт, ошолордун баардыгынын үстүндө ой жүгүртүп, жана critical thinking дедим го. Проблеманы түшүнүп, пока кодинг жок. Элестеткиле, проблема бар. Проблеманын үстүндө ой жүгүртүп, майда бөлүктөргө бөлүп, мен түшүнүктүү болуш үчүн мисалы кээде мындай мисал берем да, мындай бизде айылда, например, дейли, алма менен иштеп көргөндөр болсо, бир КАМАЗ алма бар да. Россияга жеткизиш керек. Маселе ошол, проблема ошол, интервьюда ошол проблеманы берди. Араңарда мисалы алманы мисалы Россияга кантип жөнөткөнүн көргөн болсо, же кантип ошол процессти бир эле жолу көргөн адам сразу решение сунуштай алат да. Башкалары балким prediction кылат, элестетип көрөт, тигиндей кылабыз, мындай кылабыз. Бирөө айтышы мүмкүн, мисалы капка салып, КАМАЗга саласың кетти. Бирок жетпей калыш гарантиясы мисалы. Андай мисалы кап вариант эмес да. Эми элестетели, ящиктерге уже, ящикке саласың. Допустим, дагы жетпей калды. Эмне себептен? Мисалы алманын сорту мисалы өтө назик болгон сортунан дейли. Демек, ал жерде ар бир алманы мисалы балким орогон кагаз менен. То есть биринчи маселени жеткизиш керек деп айткан учурда такташ керек да. Кандай алма, кандай сорт, кандай транспорт менен барат, канча күн барат. То есть биз бул жерде азыр кодинг жок, код жазуу жок, эч айтиге тиешелүү эмес дейли, бирок жөн эле маселе бар да. Бир алманы Россияга жеткизиш керек. Аябай такташ, баардык деталин такташ керек. Ошо канча күн, кандай транспорт менен, алманын сорту, алманын бышканынын уровени мисалы өтө бышкан болсо, өтө бир аз мисалы кам болсо мисалы, анан башка факторлордун баарын жыйып туруп, анын үстүнө критикалык ой жүгүртүү кылып, демек
Мисалы обычный КамАЗ менен air транспорт эмес, жер менен ground транспорт мисалы канча күн? 14 күн алышы мүмкүн. 14 күндө эске аласыңар. 14 күндө алма эмне болот? Кандай абалда болот? Мисалы алманын сорту 14 күнгө жетеби, жетпейби мисалы. Ошолордун баардыгын тактап, мындай билинбегени менен ортодо кичинекей эле маселе айтып суралды. Бирок силердин такташыңар керек болгон аябай көп факторлор бар да. Ушулардын баардыгын тактаган бул жана критикалык ой жүгүртүү толтура маселе айтып кеттим, Ошолордун баардыгын общий ортого коесуңар да скиллиңерди. Ал алманы такыр жөнөтүп көрбөгөн болсоңор дагы, бирок силер критикалык ой жүгүртө аласыңар да ужечи. Мен мисалы өмүрүмдө жөнөткөн эмесмин, бирок мен элестете аламын да ошол. Анткени мисалы алма бул фрукты, баардык башка факторлорду алып жыйып туруп, анан сен бир решение сунуштайсың да. Решение сунуштаганда дагы финансовый баардык жагынан мисалы ящик колдоно турган болсоң, мисалы бир ящикке канча штук алма, анан ящиктин өзүнүн баасы, анан бул баа мисалы алмага себестоюмуз канча көтөрүлөт. Ушулардын баардыгын apply кылып туруп, эң аягында айтам. Биз бул алма мисалы нокаттай алайлы, мисалы алманын же ысык көлдө алайлы. Ушул жерде 20 сомдук алма Россияга ушул күндө ушул күн кетет, ушундай бир жеткизүүнүн жолу ушул аппараттар колдонулат. Себестоюмуз мисалы 50 сомго жылат. Анан Россияга жеткенден кийин конкурентно способный болобу, болбойбу? То есть маселе жөнөкөй эле берилди интервьюда. Бирок мен ал жерде өзүм аналитикамды ортого салып, болгон бардык скиллимди салып туруп, мен башка кандидатка караганда тереңирээк, детальныйраак ответ беришим керек. Вот интервью ошол. Эми ушуну эле мисалы кодинг менен суроо берилет да, мисалы сорттогула дейт, тиги бул бир data structure алгоритм колдоносуңар да. Бирок тиги жашоодогу проблема менен тиги проблеманын экөөнүн ортосунда эч кандай айырмасы жок да. Керек болсо, ошол эле проблеманы берип туруп, интервьюдан кабыл алып коюшу дагы мүмкүн. Код жаздырбай туруп, псевдокод деп коет, жөн эле оюңардагы мисалы ар бир этапный бөлүп бересиңер, ушул аракеттерди кылабыз. Ушундай решение деп туруп, мисалы жөн эле тизмесин жазып берсеңер деле интервьюдан өтүшүңөр мүмкүн. Бул гарантия да. Ушундай ыктымалдуулук бар болушу. Ошондуктан интервью жөнүндө ошол кантип дегенде мен эмне үчүн мисалы бүгүнкү темаларды айткандыгым себеби ошол силердин ушул скиллиңерди өнүктүрсөңөр, ал Google болобу, финансы тармагы болобу, башка тармак болобу, универсальный бир решение да булчу. Ошол скиллдери бар адам ар бир тармакка flexible да, мындай адаптация оңой эле болот. Ал эми интервьюга именно ошол IT тармагында интервью болсо, кошумча бир балким 3-4 ай, 5 ай, 6 ай data structure алгоритмаларды үйрөнүп туруп, тизмесин ала турган болсоңор, балким бир 10-15 data structure, 10-15 алгоритм түрү бар. Именно мисалы ошол көп колдонулган. Эми жалпысын алсам, мисалы 30 силерде 30 tool бар да, 30 түрдүү нерсени үйрөнүшүңөр керек. Ушулардын баардыгын мындай микс кылып туруп, всегда решенияга ошоларды сунуштайсыңар да. Ошол. Интервьюга даярданам деп мисалы баштай турган болсоңор, балким убагында ушул келгенде ресурстарды бөлүп, эмнелерди окуш керек, кантип окуш керек, балким ресурстарды бөлүшсөк болот, детальный сүйлөшсөк болот да. Бирок азыр мен жалпы алып кеттим да. Көрдүңөрбү, мисалы жөнөкөй мисалы проблеманы бердим. Угулушу өтө жөнөкөй. Бир алманы бир локациядан экинчи локацияга жеткизиш керек. Бирок ал жердеги канчалык маселе бар экендигин мен өзүм табышым керек да, кандидат ойлонуш керек. Факторларынычы. Канчалык терең ойлонсоң, ошончолук
вероятность сенин башка кандидаттардан шансың жогору болот. Түшүнүктүү болдубу?